Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler, жана Байыту каналынын катталуучулары. Бүгүн 8 февраль 2024 жыл туугандар. Биз Ош областынын Арашты өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылында Советский көчөнү билесиздер. Айтбай Акматов көчөсүнөн түз түшүп атканда, мына ушул жерде Ош Бишкек жолунан Оштон келе атып солго, өзгөнөн келе атып оңго кайрылып, ылдыйраак бир 150 метр түшүп келген жерде, мына ушул жерде солго кайрылган Манас көчөсү бар туугандар. Манас көчөсү менен туп-тура 500 метр жүрөстөр дагы солго кайрылган көчө бар туугандар. Солго кайрылганда 4-үчү үй сатууга чыгып атат туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Андан кийин Куршаптан үй издегендер бирден колдор эретинде лайктан басып коюңуздар. Тууган уруктарга ушул видеону дагы бөлүшүп койсоңуздар, ар бир инсан үй издеп жүргөндөр үйлүү болуп калсын туугандар. Туугандар, жанагы көчө менен солга карап бурулгандан кийин эле мына ушул кирпич үйдөн кийин биринчи, экинчи, үчүнчү, мына ушул жерде 4-үчү үй сатууга чыгып атат. Көрүңүздөр, биз акырын көрсөтүп кетели. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Документтери бардыгы жайында, кызыл китеби бардыгы ордунда экен. Андан кийин жердин жалпы аянты 8 сотук болгон жер тилкеси менен, андан кийин ушул сол тарабында чоң үйгө фундамент куюлган экен. Жери дагы негизинен кенен туугандар. Мына фундаменти дагы бийик. Андан ол жерден өзүнчө гараж окшотуп дагы место кылып, сонун кылып фундамент куюлган экен убагында. Анан бул жагында мындай временка бирок чоң экен туугандар. 13,5-13 метр экен узуну. Туурасы бир 8 метрдей бар экен туугандар. Анан жердин алды участкасы мына ушул үйдүн ортолугунан жерден кырдан мындайынан кетет дейт. Мына граница турат го. Ошол граница менен келсеңиздер, границасы мына ушундай болот экен туугандар. Чекеден көрсөтүп кете берели. Негизинен ал сарайга ылайыкташып фундамент куйган үчүн жер тарыраак көрүнүп калышы мүмкүн дейт, бирок жердин жалпы аянты 8 сотук туугандар. Анан азыркы учурда негизи жашап аткан квартиранттар бар экен. Бул жерде жашаганга толук шарты бар экен. Жашасаңыздар да болот, жашаганча үйдө бүтүрсө дагы боло турган негизинен үйү дагы бар экен. Жеринде жапсы алма, кайнолуу, көчөттөр негизи бак тарактардын бардыгы эле бар экен. Анан бул жагында өзүнчө сарай салынган экен. Сарайлар дагы бар туугандар. Мына чекеден мына көрсөтөлү. Мына бул жагында отундары, сарайлары негизинен мындай жерден мындайына келет экен. Анан граница мына арттагы сарайдын артыңкы кырына эле уже кетет туугандар. Мына граница мындайынан бул жагы кетет экен. Негизинен бардык коңшулар тараптан бу бардыгы такталган. Баары такталып, границасы так, эч кандай кыжалатчылык жок. Өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Бул жерде негизинен үйдүн дагы узун турасын көрүп атасыздар. Анан ичинде дагы толук жашаганга шарты бар экен. Азыр үйдүн ичин дагы көрсөтүп кетейли туугандар. Бул жака ортого прихожкага киргенде бул жерде от жагат экен. Бул жакта бөлмө кошо ысый турган бөлмөсү менен. Анан ал ичи азырча бул жакта негизинен жабык экен туугандар. Бул жерде мындай склад катары эле колдонуп турат экен. Негизинен өзүңүздөр эме кылсаңыздар дагы болот экен. Ичини көрүп атасыздар. Кеңири негизи ак биягын жыйыштырып дагы жашаса боло турган шарты менен туугандар. Бул жагы биринчи. Анан бул жагында эшиги бар экен эле, эси башка жакта болгон үчүн эшик мындай култап коюптур. Бул жагында 2 бөлмө экен. Киргенде 2 бөлмө бар экен. Ичинде дагы чоң 2 бөлмөсү ушул жагында экен. Анан мына ушул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Ушул бөлмөсүн дагы көрсөтөлү. Бул жакта бөлмөгө кирсеңиздер, мына ушул негизинен жашаганга көрүп атасыздар. Төшөктү салып, килем салып, жашай берсе боло турган шарты менен үй бар туугандар. Өзүңүздөр да көрөсүздөр. Андан кийин үй издеп аткан тууган уруктар болсо дагы ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот туугандар. Бул жакта чоң фундаментти көрүп атасыздар. Жалпы 5 бөлмөгө ылайыкташылып фундаментта куюлган экен. Жана айтып өткөндөй эле. Өзүңүздөр да ушундай көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот туугандар. Ушул үйдүн баасына келсек, баасы 2,5 миллион. Жакшы кеми болот, буюрса кемитип беребиз дейт. Кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Бүгүн биз Куршап айылында сатылуучу мына ушул участка боюнча, үй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.